Билесизби, улуу муундагы саясатчылар, мисалы мен көп айтам да жаңы муун келиш керек деп көп жылдан бери айтып келе жатам. Эмнеге? Себеби улуу муундагы саясатчылар биздин эл дагындай баамдап билсе жакшы болот эле да. СССР убагында могу улуу муундагылардын бардыгы коммунист болгон, атеист болгон, Алланы тааныбаган, Кудайды билбеген атеисттер, коммунисттер болгон. Ооба. Могу улуу муундагылар. Анан булар эмне болду? Демократ болду. Анан эки сөздүн бири эле Алла болуп калды. Мен аз фамилиясын айтпай эле коеюн да, эл эгер баамдап анализдесе, акыркы 10 жылда Чыгаан деген бир неме саясатчы бар. Өмүрү Алла деп сүйлөөчү. 10 жыл башта эле. Азыр берген интервьюсунун баары Алланын буйругу менен 2-3 хадистерди келтирип сүйлөп калды. Эл ошону түшүнүш керек да. Эң коркунучтуу адам ошол. Мына 10 жыл башта эле. Антпесе 35 жылдан бери саясатта жүрөт. 35 жыл бир сөз чыккачы, мындай эле карап көрсөңүз интервью. Бир сөз чыкпачы. Мына акыркы 10 жыл. Себеби эмне? Көрүп атат. Нур жигит так келип алды. Демек, ошол жакта айтыш керек экен. Барып хадистерди жаттай коюп, тинте коюп. Бул эң коркунучтуу адамдар да. Мен фамилияларын айтпай эле коеюн. Мен баягы айтайын дегеним бул дин менен, ишеним менен ойнобош керек да. Бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан ошондойлордун бардыгын эл аңдап билиш керек.